Бул бир күндө эле чогулган акчабыз. Элим үчүн уюмдан жети область кеткен, элим үчүн. Нурия эже, эми сизге күч кубат, сабырдуулук, кызыңыз аягып кетсин. Биз дагы, кыргыз элим дагы дуа кылат. Сиз сабырдуу болуңуз. Сабырдуу болсоңуз баарын жеңесиңер. Жолдошуңуз экөөңүзгө силерге сабырдуулукту каалайм. Урматтуу бир туугандар, мындан 8 ай мурун Саламатова Айымкан Саламатовна кызыбыз, 3 жаштагы кызыбыз 3-чү этаждан кулап түшүп, оор акыбалда больницага жатып калган, Полянкада, если не ошибаюсь. Ошол жерден азыркы тапта ушул күнгө чейин до сих пор больницада. 8 айдан бери. 8 айдан бери. Башында акчалай жардам кылдык элек лечениясына. Азыркы тапта дагы биз кичине кайрымдуу иштин башатын дагы деле улантып, бүгүнкү баягы сатып аткан маскаларыбыздын биринчи результаты, Кудай буйрса, ушул эжеге кичине салымыбызды кошуп, бир аз продукты питанияга акча жагынан жардам берип кетели дедик элек. Андан тышкары баарыңарды мусулман бир туугандарыбызды кимде кайдыгер карабасаңыздар, Нурия эжебизге жардам берип кол сунуп коюшсоңуздар абдан жакшы болот. Анткени бул эжекебиздин азыркы тапта кызына берилип аткан, через зонд берилип аткан продукт питаниясы суммасы 1,5-2 миңге барат экен, күнүмдүк суммасы. Карантин учурунда чындап эле эч ким иштебейт, абдан акчага муктаж болуп жаткан кези бүт эле мусулмандардын. Бирок бул кызыбыздын азыркы тапта жашоо менен күрөшүп аткан кези ВЛ деп коет. Ошол ВЛ менен азыркы тапта жатат Морозовская. Нурия эже, саламатсызбы дагы бир жолу. Мен абдан кубанычтамын сизди көргөнүмө. Эжекеси, сиз азыркы тапта эмне менен муктаж болуп атасыз, айтсаңыз? Азыркы тапта ошол детский питание менен, самое главное детский питание болуп атат. Остальное все вот доступно, баарын берип атышат, медикаменты, пеленки, подгузники, там баары берип атат. Эң тартыш болгону ошо детское питание, которое вот именно после болезни деген, восстановление после болезни. Это не каша, как малютка, которую можно купить. Это питание очень дорогое, рублей 300 стоит одна бутылочка, бир бутылкасы. И бизде бир күнүнө 5 бутылка кетип атат. Плюс доставкасы менен 2 миңге кетип атат. Өзүңүзгө тамак аш ким берип атат азыр? Бул жерден питание больницанын нас полный бар. Питаниянын доставкасы менен алдырып атырсыздар да? Ошондо азыркы тапта балага аябай керек. Эң керектүү балага питание. Ошондо келе урматтуу бир туугандарым, кыргыз элим ушу эженин баласына жардам берип, биз да бир өзүбүздүн салымыбызды кошолу. Жарандарына сатып, ошондон түшкөн каражаттын 25 рублин кайрымдуулукка жумшайлы деп чечтик. Бул масканын спонсору бизде өзүбүз жеке бул жакта кызмат кылып жүргөн биздин кайрымдуу элимдин күнүгө келип жардам берип, как волонтер, бесплатный волонтер болуп, азыр биз менен чогуу маскаларды таркатышып, Кудай буйрса бир жуманын ичинде биз дагы жакшы результаттарды көрсөтүп, бир жакшы апат кылып, жакшы көбүрөөк жардам бергенге аракет кылабыз. Урматтуу туугандар, ушул видеону мүмкүн болушунча башкаларга таратканга жардам бериңиздер. Эгерде маска тууралуу суроолор болсо, бул жерде номерлер чыгат, ошол жерге байланышып маска алсаңыздар болот. Ал каражаттын ошол бөлүгү ушундай кайрымдуулук иштерге жумшалат экен. Жараткан берген жан үчүн, жазган үчүн, кай жактан келдим эмне үчүн, кайда барам. Ушул Нурия эжебизди биринчи очередке коюп, ушул эжебизге жардам кылалы, кичине болсо дагы, аз да болсо дагы элдин кошкон салымы бул. Ар бир мигранттын ушул масканы алып кошкон салымынан 5 миң сомду ушул эжебизге таштап, бир 2 күндүк, 3 күндүк болсо дагы биздин Айымканга питаниясы болсун деп берип коелу эжеке. Сизге чоң рахмат, ушунча көтөрүп, ушунча көңүлүңүздү чөктүрбөй, азыркы тапта сабырдуулук менен караганыңызга абдан сизге талим этем. Эжеке, я вас очень сильно люблю. Я вас всех люблю. Действительно,
Спасибо большое. Сизге күч кубат Силерге эже. чоң рахмат. Силерге жумушуңарга ийгилик. Кел бизге бат эле берип койбойсузбу кандай Силерди унутпайбыз, келип турабыз эже. Обязательно рахмат силерге. Силердин жумушуңарга ийгилик. Ушундай уюмуңар чоңойсун. Ден соолугуңар чың болсун. Эң жакшы эмелерди күтөм силерден. Силерге деле болгон жакшылыктарды каалайм. Чоң рахмат силерге. Жерим үчүн намыстан кыргыз ойгонуп